каждого государства на его долю в какие-то периоды приходят большие испытания. Биздин дабашыбызга коронавирус деген неме келип, бир топ мамлекеттигибизди элибиздин биримдигин даярдыгын, мамлекет жалпы госслужбанын даярдыгын текшерет экен окшойт да. Ошонун ичинен азыр деген жеке жана орто ишканалардын баарын текшерип, саны бидем обработка кылдырып атабыз, туурабы? Менде мындай суроо. Бирөөгө талап коердо мурда, биякта 15 мекеменин жетекчилери турасыңар. Өзүңөрдүн мекемеңерде сан обработка кылдыңар беле? Мен бирөөңөрдү укпап турмун да. Азыркы күндө кайсы ведомстволор так айткылачы? Мен текшерип алам. Уруксатпы, Элмира Сыргалбековна? Жогорку кеңеш менен ак үйдөн баштап өзүбүздөн биз жасай элекпиз. Биз жогорку кеңеш жасалыптыр. Жогорчу. Санарайзерлер берилди, алар коюлду. Анан эшикте кире бериште. Санитайзерлер. Да, эки түрдүү. Жок, андан чоң. Мындайлар. Андан чоңу кире беришке коюлду бар жерде. Анан кийин обработканы, дезинфекция обработканы ошол городской санэпидстанция мекемелерге да керектүү эмеде берип атат. Алар эртең менен обработка жасап. Обработка эми башталат экен бизде, Рахмат. Экинчи суроо. Эркин Шамшидинович, Ирандагы барбы? Ирандагы биздин дальнобойщиктерди биз Иранга залогко берип калтырып койдук белек. Алардын тагдыры эмне болот? Сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы? Ооба, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, биз Туркмения башында эле бул көйгөй чыкканда Туркмения менен сүйлөшүп, анан Туркмения жолду ачып берген жок. Ошондуктан биз альтернативдүү маршрутту иштеп чыгып, Азербайжан, Россия, Казакстан аркылуу анан качан үйгө кайрылып келишет? Бүгүнкү күндө бир 13-14 машине уже Азербайжан Россиядан өтүп, Россия менен Казакстан чек арасында турат. Дагы бир группа машине Азербайжандан өтүп атат. Алар баягы биздин Азербайжан, Россия кесиптештер бир-бирден эмес, андай колонна мындай консолидированно өтсүн деп атат да, анткени алар да коркуп атат бир жака тарап кетпесин депчи. Дагы бир топ машине Туркмениянын чек арасында турган, тиги Туркмения ачат депчи, анан биз аларга айттык, бул ачпайт, бекер калып каласыңар деп, эми болсо алар Туркмениянын чек арасынан берки Азербайжандын чек арасына барып атышат. Ошондо бул жолду бир жумадан көп убакыт алабы? Менин оюмча ошо бир жуманын ичинде келип калыш керек. Булар топ-топ кылып туруп, колонна формировать этип, анан ошо Казакстан менен да сүйлөшүп койдук, алар ошо конвой кылып туруп, бияка биздин чек арага жеткизебиз деди. Казактардын чек арасында туруп калган биздин машинелер эмне болот анда? Бүгүнкү күндө башка машинелерди айтып атасыз да? Башкаларын. Бул боюнча Элвира Жыргалбековна, тиги кече Казакстанда ЧС киргизилип, мындан мурун грузопоток жүрүп аткан болчу. Кече эртең мененки 8ден баштап ЧС киргизилип, бир аз убактылуу токтолуп калган болчу. Кече бир күн кечке биздин чек ара кызматы, таможня, мен да вице-премьер менен сүйлөшүп аттык. Кечинде азыркы күндө мындай Казакстандан өтүп аткан транзит менен же Казакстандын ичинен бизге келип аткан фураларга жол ачык. Бул бир бизден чыгып Казакстан аркылуу транзит менен башка өлкөлөргө барып аткан фураларга да жол ачылды. Бизден Кыргызстандан Казакстандын өзүнө даректелген фуралар боюнча азыр маселе турат. Булар алгоритм иштеп чыгарылып атат. Биздин кесиптештер менен сүйлөшсөк, бизге где-то бир күн, бир жарым күн бергиле, биз алгоритм иштеп чыгып туруп, анан ачабыз деп атат да. Анда сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр, Ооба, буюрса. Дагы суроо, Догоев мырза, сизге берет элем да. Санариптештирүү билим берүү системасында 85%-ке, 90%-ке жеттик деп билим берүү министри бизге отчет берип атты эле. Ошондой болсо, негедир азыр биз балда мектеп окуучуларын, университет окуучуларын вынужденный бир айлыкпы 3 жумалык каникулга жөнөтүп атабыз да. Сиз билесиздер, Google менен Microsoft дүйнө жүзүндөгү эң ири площадкаларды биринчи июнга чейин бошотуп, бекер ушул онлайн системага кошулуп балдарды окута алла деп дүйнө жүзүндө колунда барбы жок өлкөлөрдүн баары цифровизация иштелген өлкөлөрдө кошулуп атышат. Кыргызстандын билим берүү системасынын канча проценти даяр? Биз ошентип балдарыбызды окута алабызбы? Университеттер кошула алабы? Бул билим берүүгө эмес, так сизге бере турган суроо.
Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, 2019 жылы билим берүү тармагында жалпысынан биздин комитет алкагында интернетке туташтыруу иш-чарасы жүрдү. Жалпы биз тарабынан Кыргыз Телеком акционерлик коом тарабынан 660 мектеп интернет байланышы менен камсыз болду. Аны менен тышкары биз тараптан 2 система ишке кирди. Бул жалпы ошо билим берүү министрлиги менен биргеликте бул жанагындай электрондук кезек системалары. Бул бала бакча жана мектеп. Андан тышкары билим берүү министрлиги жалпысынан ошо билим башкаруу маалыматтык системасын киргизүүдө ал толук камдуу кире элек. Аны менен бирге бардык билим берүү. Эмнеге анда билим берүү министрлери 90% санариптештирүү киргизилди, 90% охвачено деп президент менен премьер-министрге отчет берип атасыңар. Муну деген эми билим берүү министрлигине жолоп Ошондо санариптештирүү деген бул физический кабелди мектептин босогосуна жеткирдим деген сөзбү? Бул жерде, если премьер-министрдин отчетун карасак, ал жерде Жок, мен сизге именно сиздин спецификаңызды билип туруп, макта отурган аудиторияда сизден башка бул маселени жакшы түшүнгөн киши жок болуш керек да, сизден көбүрөөк билгенчи. Так айтсаңыз, это буквально означает кабель мектептин босогосуна чейин жетти, бирок ичинде оборудование жок, мектептер, класстар подключенный эмес деген жооп. Туурабы? Да или нет? По факту. Я не могу это сказать, как потом... могу давать оценку словам министра образования. Анда деген бүгүнкү күндө мындай мени кейиттей турган нерсе, азыр деген Google и Microsoft предоставили замечательную возможность. До 1 июня бесплатно предоставляют площадки для того, чтобы дети всего мира, университеты, школы, те, кто на карантине, могли бы онлайн получать и пользоваться этой площадкой абсолютно бесплатно. Это огромные миллиардные расходы с их стороны, благотворительность этой компании. Но Кыргызстан, к сожалению, не может этим воспользоваться, несмотря на то, что биздин шумдук, кыйын, чет өлкөдө окуган мен деген адистерибиз, мен деген министрлерибиз президентибизге отчетту бергенде санариптештирүү 90% бүттү деп бересиңер. По факту, мына биринчи текшерүүдө полный провал. Мектептер, балдарыбыз үйдө отуруп алып туруп, они не смогут заниматься. Ошону биз мойнубузга алыш керекпиз. Ошондуктан мен ойлойм, бул чоң нерседен биз жыйын чыгарыш керекпиз. Анан деген билим берүү министри биякта жок экен, может ал тагыраак маалымат бермек. Бирок азыр сиз деле айтсаңыз, по факту кайсы мектеп десем жооп бере албайсыңар да. Мен кейген балдарыбыз отстанут бир жок дегенде 3-4 айдык программага жайында бизде жайыбыз аябай ысык, кыйналат. Күзүндө практически бул каникулга да чыкпай, жай бою анан күзүндө да эртерээк чыгат болуш керек деп ойлойм да. Бул аягында биздин эми балдарыбыз кыйналып калат. Бул биринчи. Жооп бербей эле коңуз, мен сиз мени жакшы түшүндүңүз болуш керек деп ойлойм да. Андан тышкары дагы бир суроо, негедир бизде эми биздин комитет, экономика жана фискалдык комитет болуп атпайбы? Аялдардын укугуна келгенде, акыркы учурда аялдарды деген бирдеме болсо эле марштарында жамандап калабыз, негатив болуп кыйкырып өкүрүп калабыз. Отдельный коллегалар билбейм, башка бирөөнүн сураныштарын аткарып калам, мен да түшүнбөй калам да. Бирок факт. Бир жарым жыл мурда парламенттен, ушул комитеттен государственное предприятие Кыял дегенди көтөрдүм элем. Биздин кол өнөрчүлөрүбүздүн миңдеген аялдары ошакта иштеп, 25 жылдан бери коррупция болуп, Финполдун жетекчисине мен азыр жоопту уккум келип атат да, 1,5 жылда мага сөз берип 500 миллион ущерб. Азыркы күндө бул керектүү акча болмок да. 500 миллион ущерб болду деп айтып атат да. 500 миллион ущерб болду, иш козголду, отчеттордо өкмөттүн отчетуна карасам, досудебный производство, мисалы деген 6 миллиард козголуп, 5 миллиардын кайрылып бериптир. Ошонун ичинде ГП Кыялдын акчасы барбы, жокпу деген суроо бар да менде. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бул боюнча тергөө иштери жүрүп, кээ бир материалдар сотко кеткен. Анан прокуратура тарабынан улуттук коопсуздук кызматына дагы бөлүнүп кеткен иш. Бул 1,5 жылдан бери сизден уккан жооп да. Мен ойлойм, абдан көп акча ортодо. Анан эң өкүнүчтүүсү жөнөкөй рядовой рядовой текшерүүчү контролерду СИЗОго камап салдыңар да. Жооп бере турган администраторлор, директор акча менен кутулуп кетти окшойт деп ойлойм да. Чоңдор менен бирөө аркылуу чечишип алып, администраторлор аркасына турган, ошо аялдарды кыйнап сабаган адамдардын баары кутулуп, эң карапайым аркасына эч ким турбаган бир контролер камалып отурат. Бул абдан өкүнүчтүү. Анан мамлекетке ким ишенет, бийликке, бизге ким ишенет?
Системдүү справедливость деген жок болуп атат да, акыйкаттык деген жок. Бунун аркасында дагы бир келе турган мисал, бул бюджет тууралуу сүйлөп атабыз да, каражат жөнүндө. Ошол ГП кыялдын аялдары мына жакында 2 жума мурда пресс-конференция берип атышат. Бизди онлайн торгийге чыгарып, кайра бизди сыртка түртүп, ордубузда жаңы жетекчи жаңыларды алып коеюн деп атат деп. Буга шайкеш келе турган дагы бир нерсе, караван. Мына комитетте жабык түрүндө карадык, буну бирок айтпасак болбойт. Мен ошондой эле айткам, ачык ачарык мен буну айтам деп. Анткени караванда деле президентке цифровизация деп мындай аябай красиво преподносить этип коюп, өкмөт башчына аябай красиво преподносить этип коюп, фуги кылып атабы, ГП мүлк кылып атабы билбейм, жигиттер кимиңер кылып атасыңар. Бирок бунун аркасында миңдеген аялдардын көз жашы. 300 бутик бар экен, 1000 контейнер. Бүт ыйлап атышат. Баарыбыз тыргытып, арасында тигинин тааныш билиш менен кайра онлайн электронный голосование деп коет экен. Онлайн торги деп. Жаңыларды алып коюп туруп, биз талаада калабыз. Биздин жалгыз боюн элерибиз, биздин балдарыбыз бар. Кээ бирөөлөр биз жалгызбыз дейт, кредиттерибиз бар. Азыр тем более коронавирус менен ызычуу талаада калабыз деп атышат. Мына конкретно аялдарга болгон мамилелерибиз ушундай да. Эки мисалды алып кетет элем, аркасында билинбеген менен булар деле салык төлөшөт. Анан электронный мындай цифровизация келгенде көз боемоочулукту токтоткула. Цифровизациянын президент менен премьерге доклад кылып атканда кооз сүйлөп, мына факт, коронавирус келди, бир да мектепти онлайн мы не можем обучать. А канча миллиондон акча кетти ошол цифровизацияга, образованиеден. Цифровизация электронный торги деп чыгарып, азыр канча миллион кетет. Мына ГП кыялдын аялдары ыйлайт. Это того не стоит, да, президенту и премьеру врать, а по факту заниматься коррупцией. Это сплошная коррупция. Фонд госимущества и бер жакта отурган ГСБ мен көрбөй атам, менден уялып уже байке качып деле жүрөт болуш керексиз. Сиз деле түшүнөм да. Ар жакта ким кандай билип атат, кимди билет атат, уже мамлекетте билинбей алды да. Бирок миңдеген аялдар ремесленники, издревле биздин кол өнөрчүлөр, биздин аялдарыбыз ошо нукура кыргыздын шапкесинен баштап кийим кечесинен бери камчы ошол эле тиги калпактан бери жасаган аялдарыбыз талаада алып калып атат. Анткени эмнеге? Анткени деген тааныш билиштер билип калат экен. Ушул эки мисалдын аркасында чоң коррупция турат. Ушул эки мисалды цифровизация деп президент менен премьерге доносить этип, медвежий услуга кылып, аягында бүт жалаанын баарын мага деген мынтип жооп берип атасыңар да. Ким күнөөлүү? Президент требует цифровизации, ким күнөөлүү? Премьер требует цифровизации. А бирок ортодо чөнтөктөрү толтурган ким? Ошо рядовой звено ортодо жүргөн адамдар силерсиңер. Ошол адамдар бул азыр булар угат болуш керек мени, мен ошолорго кайрылат элем. Эртеси бирси күнү бунун аягы аябай жаман болот. Мынтпегиле. 1000 адамды талаада калтырып, жалаң аялдар экен. Мага кайрылып атышат. Бир жарым жыл мурда бул маселени көтөрдүңүз эле. Баса Рус драмтеатрынын тегерегиндеги 6 кинотеатр менен кошо көтөргөм. Ал бакуш 6 кинотеатрдын тегерегиндеги 6 кафени замардавали так, ачык мага баягы тиги башка жерге көчүп келиптир. Мен акырын жолугуп айтып атат. Эже бизге ачык айтты, Сурабалдиева барбасаңыздар, технично чечип бермекпиз деп. Ачыкка чыгып алдыңар, эми кечирип койгула, бунун аягына чейин чыгарабыз деп, барыңар кеткиле деп. К вам претензий нет, бизде туура эмес кылып турубуз, унчукпай эле, нам дешевле обошлось дейт. Мына кыргыздын коррупциясынын жүзү. Биз буну кантип жеңебиз, мен билбейм. И коронавирус боюнча дагы мындай айтыла турган сөздөр көп, бирок мен ойлойм, азыр алдын ала айтып коюш керек. Урматтуу министр финансов, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Ар бир кеткен коронавируска шылтаппы, коронавируска чын эле кеткен чыгымбы, бунун баарын парламентке отчетуңарды бергиле. Канча каражат кетип атат, эмнеге кетип атат, точный так бергиле. Эл ишенбей калды бизге. Каяка кетирип атасыңар, эмне кылып атасыңар деп. Дагы бир мисал, коррупция эмес. Безопасный город 2019 жыл. Айтсаңыздар, салык инспекциясы расщепление боюнча, мына ГКНБ 5% алат экен штрафтар боюнча, ОБДД 15%, МСО 25, Минтранс 5, исполнитель ошондо вегалар деген 224 сом бир штрафтан алынат экен. Анан тех оперативщиктерде бөлүнөт экен. Ошондо эмнеге веганын офиси Бишкекте болсо, эмнеге аларга Россияга биз еще 12% төлөп коюп, эмнеге ашыкча чыгым болуп туруп, ошентип расход кылып атабыз. У нас много денег. Уважаемый өкмөт, чьи это интересы? Кто в этом заинтересован? Почему мы не экономим там, где нам надо?
Вот эти вопросы, у них причем письменные доказательства. Они ко мне обратились, я попросила встретить сначала, что я это выскажу, получу ответы, и мы с вами в таком вот виде встретимся либо на комитете, либо где-то. Вот такие вещи, они репутацию нашему ни внутреннему, ни внешнему инвестору не приносят. Эми өкмөттү келгенде азыр эми кичине мындай катуураак сүйлөсөк эле кабагаңар бүркөлүп калат, бирок ишке келгенде азыр региондорго мына бизде каникул болот жакында, элге чыгабыз. Эл бизди тепкилеп жатып калат. Эмне кылып атасыңар деп. Интернетке чыгасак, мына премьер-министр мен, кстати, Алтынай Сейитбековна мен мактагым келет. Очень доходчиво, четко, по факту, конкретная пресс-конференция берилди. Суроолорго так жооп болду. Ары бери тиги облачно сүйлөбөй, четкий ответтер. Ар бир жумада элге паника болуп атат, катуу паника болуп атат, бизнес переживать этип атат. Анан мага кечөө бир ишкер чалып атат. Мен өзүмдүн фирмам бар, 200 киши иштейт, 200 перчатка мен 200 масканы оптон бир жерден алсам болобу, ограничение коюп коюптур деп. Ошондой кишилерди эмне кыласыздар? Жооп барбы? Саламаттык сактоо министрлиги. Же бир кишиге не больше 3 масок деген ограничение бар экен, тиги сатпасын деп. Эгерде уруксат берсеңиз, Элмира Сордун. Эгерде ишкер болуп коллективинин мүчөсү болсо алат. Анда эч кандай эме эмес. Коллектив. Документтер менен келсе. Ооба, перепродажага уруксат жок, действительно. Алгандар ошондой болуп атат, действительно. А наличиеде азыр барбы? Наличие бар азыр. Канча миң маска Кыргызстанда бар? Канча миң моундай санитайзерлер мына 3 күн мурда 45 сом болчу. Азыр 145 сом болуп калыптыр. Буну ким көзөмөлдөйт? Азыр айтам. Анан элдерге айтып атасыңар, ай, жаныңарга алып жүргүлө, колго сээп жүргүлө деп биз балдардан бери үйрөтүп атабыз. Дети, кстати, они невидимые разносчики, да, мы их учим в школах. Мына азыр департамент лекарственного обеспечениянын данные боюнча аптечный сетте 314 миң маска бар. Автобус складтарда мына 260 миң. Biz дагы жана күтүп атабыз азыр, өзүңүздөр билесиздер, өткөндө конфискация болгон маска почти миллионго жакын 971 миңди соттун чечимин күтүп атабыз, аны дагы лечебный учрежденияларга, мекемелерге беребиз. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Өкмөттүн ошо распоряжениясы чыкты, аптекаларда жок болгонуна байланыштуу 250 миң масканы, биз келген масканы фирмаларга бердик. Алар 6 сомдон төлөп, 10 сомдон ашык сатпайт. 8 сомдон ошол эмеде сатып атат, орто эсеп менен. Ошондой распоряжение менен аны Финпол менен тийиштүү органдар текшерип турат. Акыркы суроо, азык түлүк запасы бар деп пресс-конференция берилди. Мен ишенем, сураныч өкмөт. Сураныч буну деген жок дегенде бир жумада бир жолу ушинтип чыгып, эки тилде туура сүйлөгөн вице-премьер-министрибиз абдан жактым. Мен өзүм көрдүм. Премьер-министрибиз да сүйлөдү. Бүгүн мэр да кыдырып жүрөт тиги немелерди, эмнеле бала акчалардан бери каччырып барыптыр. Эмеге компьютерный игрлерге чейин барыптыр да. Ошентип элге чыгып кыдыргыла, элден тартынбаңыздар. Силерди күтүп атат, силерди көргөндө алар да жүрөктөрү тынчыйт. Биздин да мындай кичине бардыгы жакшы да биз да тынчыйбыз. Рахмат, эми отчетту колдоп беребиз да. Рахмат. Жарайт, рахмат. Уруксат болсо мен жана коопсуздук шаар боюнча биякта ачылган алардын дочкасына которо албайбыз. Анткени эртең деген, если будут определенные разбирательства, будет ответчиком именно Вега. Поэтому именно идет согласно нормам и требованиям и условиям договора, который был заключен. Если у них официально есть представительство в Кыргызстане, в чем вопрос? Мы не можем все равно им перечислять, потому что сторона является компания Вега. Так у них есть официальное представительство в Кыргызстане, в чем вопрос? Там есть другие, то есть состав учредителей этой местной компании, входят и другие лица. То есть Вега не является стопроцентным собственником той компании, которая была учреждена в Кыргызской Вы понимаете, что как бы с учетом того, что у нас сейчас происходит, каждая копейка на счету, почему бы не переговорить? 12% это приличная сумма. Сколько в итоге в год выходит, скажите мне, эти 12%? Канчола то что-то? 12% вы имеете в виду в части оплаты налогов? Да, вот просто сколько получается. Мне кажется, вам все-таки стоит обдумать. В рамках ЕС условия одни и те же. Поэтому с точки зрения именно как стороны подписанного соглашения мы не можем. Вместе с тем, согласно закону о государственных закупках, любое внесение изменений в тендерную документацию, в том числе условия договора, это как бы противоречит норме, потому что это приходит к улучшению условий для этого участника.
И не важно, что немножко нам можно было бы переговорить на эту сторону, чтобы мы немножко сэкономили. Дополнительным соглашением внесли, да? Ну, вы как-то даже не обдумывали этот вариант, да? Хотя можно было. Мы рассматривали, уважаемая Эльвира Джалалбековна. но Вы можете мне закон не дать позволяет. письменно ваше рассмотрение, что в итоге, кто вам что ответил? Давайте я, может, попробую как-то посодействовать. Хорошо, мы вам Потому что это направим очень большие письменно суммы направление. денег, и я считаю, что как раз-таки сейчас мы должны экономить на всем, на чем можно сэкономить. У нас впереди действительно большие расходы. Рахмат. Есть.